66 килограмм. За пояс чемпиона лиги Нурсай Fighting Championship. В синий угол приглашается Ураим Улу Жаныш. Нурсай. Его рост 178 сантиметров. Профессиональный рекорд. 4 победы, ни одного поражения. Его достижения: двукратный чемпион мира по панкратиону, чемпион Азии по грэпплингу, чемпион мира по ММА, чемпион Киргизии по ММА. Его тренером является Эргашев Дастан. Ураим Улу Жаныш, Республика Кыргызстан. Также хочу представить его соперника из красного угла. Он представляет клуб Таджик Файт. Его возраст 24 года, рост 175 сантиметров. Достижения: чемпион Азии по джиу-джитсу, чемпион Таджикистана по спортивному боевому самбо. Он представляет Республику Таджикистан. Абдуказаров Шохиман! Итак, слово рефери. Головой в голову не бьем, затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтями, коленями и ногами в голову работаем только в стойке. За сетку, перчатки, шорты не хватаем. Покажите красивый бой. Итак, Санкт-Петербург, давайте пошумим. Это бой за титул чемпиона весовой до 66 килограмм. Давайте, первый раунд. Ураим Улу Жаныш! И становится чемпионом весовой категории до 66 килограмм. Республику. Общественный деятель Кашматов Улан Нурсултанович. Будьте добры, зайдите метку на награждение. Слово общее фото, давайте сделаем фотограф. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыңарбы? Мына буюрса бүгүн ушул бизден бир тууган энебиз кыргыздын уулу ушу Дастан бир тууган ушул жерде бүгүн жашынакай элди чогултуп, баарыбызды бириндик ынтымакка чакырып, жакшы бир турнир өткөрүп атат. Мына буюрса ушундай турнирлер көп болсун, арабызда достук, бириндик ынтымак болсун туугандар. Biz алыс жерде жүрөбүз, бөтөн жерде жүрөбүз. Кыргызда жакшы сөз бар. Өзчү элдин уулун баатыр деп айт, өлчү элдин уулун катын деп айт дегенчи. Бизде андай жаман сөздөр болбосун, бизде дайым баатырлар өссүн. Ушундай Дастандай, Дастандын досторундай
мына ушул Санкт-Петербург шаарында Дастанды, мынакей жана башка Самат, Бек жигиттер досторубуз бар, мына аттар аталган көп жигиттерибиз бар. Бизде 10 жылдан бери ушул жака турнирге келип, жана башка шаарларда ажам жарыма барып келебиз. Мынакей Токтомуш инебиз да келип ушунда катышып отурат. Бул абдан жакшы кубандырган күн. Ошондо урматтуу мекендештер, буюрса алтын башы заман болуп, 12 бүтүн болуп, ошол алыста жүрөбүз. Буюрса жакшы күндөр келет, Кыргызстанга мекенибизге барганга насип кылган болсун. Ал эми Дастан инебизге чемпионубузга дагы бир жолу рахмат. Бул жигитти көп жолу биз чемпионат мейрамдарга Панкратион боюнча, ММА боюнча алып жүргөнбүз. Аябай жакшы. Биз ушундай инсандар менен, ушундай жигиттер менен биз сыймыктанабыз дайыма. Анан Дастан инебиз биз кичине Бишкектен оштон агаларыбыз кичине биз беле берилди, ушуну ушу элдин көзүнчө тапшырууга уруксат этиңиздер, Бишкектеги бир жакшы бир Данышман деген чоң бир коомдук бирикме бар. Ошол Кыргыз Республикасынын Данышман инсандар коомдук фондунун жылдын мыкты инсаны деген жакшы бир алтын медаль менен сыйлап атат сени. Ошону биз тапшырып коелук. В таком уровне я желаю, чтобы еще в дальнейшем хорошем уровне проходило это спортивное мероприятие в Санкт-Петербурге. И особый такой привет спорт Мекинги канал у нас показывает. Очень огромное спасибо вам. Күч бирликтте жети облус жакшы бирдиги жакшы нерсе алып кетсак, биз аны байкап атабыз, көрүп атабыз. Чоң рахмат. Кыргызстан алга. Дагы бир жолу Дастанды ушул белек менен куттуктайм. Жеңиш кут болсун. Баарыңарга келтиргениңерге чоң рахмат. Кыргыздар, биз бөлүнбөйлү. Жамандыгыбызды жашырган, жакшылыгыбызды ашырган бириндикте болойлу. Биз бириксек дүйнө жүзүн багындырабыз. Мени ишенет. Биздин каныбызда Кете облас бириндик болойлу. Атайм айттым го. Биз бириксек дүйнө жүзүн багындырабыз, окпайм. Дастан ака, сизге атайм рахмат, сизге таасир кылам. Мен чемпион мирага жөнөткөн Дастан ака. Неде битерди агаларым. Баары билишет. Дастан ака, аркама чуркап жүрүп полный караган Дастан ака. Рахмат Дастан ака сизгечи. Ал жакта отурган Ыктыяр байкем сизге чоң рахмат. Анан бул жакта Адилет, Аскар, Эрнис көрүп отурсаң сага да рахмат. Кылыч, Талай, баарына досторум. Улан ака сизге рахмат. Мен биринчи чемпион мирага барганда Улан ака апарган меничи. Мен иштесем билбейт элем. Просто апарып салганда жакшы результат бергенмин. Ошондон кийин Улан байке таанып калган меничи. Ар дайым турнирде жолугушуп турабыз. Мен bir söz айтып кетейин. Токтомуш байке спортсмендердин бир тууганы. Любой жерге турнирге бар, бардык жерге турнирге бар. Аерде осы Токтомуш байке элге көрсөтүп, бар жагын көрсөткөн Токтомуш байкеге рахмат жок. Сизге рахмат Токтомуш байке. Рахмат. Кыргызстан алга, мен Кыргызстан менен сыймыктанам. Жаныш, канчанчы бел куруң? Экинчи бел куруң, Кудай кааласа. Анан мындай каршылашың туурасында кеп кыла турган, сөз кыла турган болсок, каршылашың жакшы эле чыкты эле, бирок негедир өзүн жоготуп коюп, өнөрүн көрсөтө албай калды да. Билбейм, жакшы эле болчу негизи. Уровенибиз бирдей эле болчу. Ошол. Ал деле чемпион Азия, мен деле чемпион Азия болчумун, ошол. Кандайдыр бир нокаут абалына алып келейин деген бир сенин аракеттериң болду окшойт, Ооба болду, катуу болду.
бирок тилекке каршы болбоду, проход кирип туруп алып, постоянно проходко акыры күрөшүп койдум, ошол. Ошо менен уттуң. Ошол менен уттум. Рахмат. Санкт-Петербургда ошол экинчи Белгурдун ээси болуп жатсаң керек, э? Буга чейин кайсыл уюмда болдуң эле? Былтыр РФС'де болгом. Биринчи Белгурум ушул жерде уткам, андагычы. Быйыл да буну ушул жерде уттум, Кудай кааласа. Эми бул Белгур сага кандайдыр бир күч кубат берсе керек да, мындан аркы ошол профессионалдык деңгээлиңде өсүшүнө, чоң октагондо чыгышына. Кудай кааласа башталышы. Көптөн күткөн ийгиликтер эми жаралат, Кудай кааласа. Аз калды, сабыр. Мени көрүп жаткан Расул агама, Уларбек, баарына талант, Кезекбаев Уларбек, Жунусов Уларбек, баарына бир туугандарым Шекербек, Жодарбек, Кутман, Байыш, баардык бир туугандарыма рахмат, кыргыз элиме рахмат, сизге да чоң рахмат. Ооба. Эмгегиң эл үчүн боло берсин, ар дайым ушинтип оштон келдиң, ошо Санкт-Петербург шаарына келген мээнетиңди жана сени жөнөткөн командаңдын, бир туугандарынын ата-энеңдин ишеничин актап, кургол барбай Белгур менен барган бул бүтүндөй элибиздин сыймыгы деп ойлойм. Жеңиш кут болсун. Мындан дагы ушул Белгур чоң деген уюмдардын Белгурун алып келсин. Мындайча болгондо кыргызча сөз барго, ургач болсун дегендейчи. Ошондой болсун, жаныш. Сизге да рахмат.